Балаңызды канчалык сабакка кызыктыра аласыз? Тест. Өспүрүм балаңыз өткөн жыл жана быйылкы жыл канча предмет сабак окуп жатат? Алгач жоопторуңузду тактап же жазып алып, анан балаңыздан сурап салыштырып көрүңүз. А. Дал келди. Б. Бир аз дал келди. В. Таптакыр дал келбеди. Экинчи суроо. Бул жылы канча жолу ата-энелер чогулушуна катыштыңыз? А. Бардык жыйындарына катыштым, бирөөсүнө гана бара албай калдым. Б. Экөөсүнө бара албадым. В. Эч кайсы чогулушуна бошой албадым. Үчүнчү суроо. Балаңызды канча мугалим окутат, билесизби? А. Баарын билем. Б. Кээ бирин гана билем. В. Эч кимисин билбейм. Төртүнчү суроо. Бул жылы балаңыздын китеп дептерлерин канча жолу текшердиңиз? А. Ар дайым эле текшерип турам. Б. Бир чейректе 1-2 жолу текшерем. В. Таптакыр текшербейм. Бешинчи суроо. Балаңыздын кайсы бир предмет сабагынан кыйналып жатканын билдиңиз. Бирок сиз жардам бере албасаңыз, эмне кыласыз? А. Ошол предметтик мугалиминен жардам сурайм. Б. Мектепке барып завуштарга же класс жетекчисине кабарлайм. В. Ошол сабакты көңүл коюп, жакшылап окушун баламдан талап кылам. Алтынчы суроо. Үйүңүзгө балаңыздын классташы келип, бирге сабак окуйлу десе, эмне кыласыз? А. Үйгө киргизип шарт түзүп берем. Б. Алар мага тоскоолдук кылса да айласыз чыдайм. В. Балам жалгыз өзү сабак окуганы жакшы. Тесттин жооптору. Эгерде сизде 4 жолдан көп А вариант болгон болсо, сиз балаңызды сабакка кызыктырып, ар кандай учурда сизге таянып, колдоо ала алат. Натыйжада бала ишенген тоосу бар сыяктуу өзүнө ишенип жашай алат. Ал эместе 4 жолдан көп Б вариант жооп болгон болсо, сиз балаңыздын окуусуна көңүл бурасыз, бирок туруктуу эмес. Натыйжада балаңыздын билим алуусунда көйгөйлөр жок эмес. Эгерде сиздин жоопто 4төн ашык В вариант болгон болсо, сиз балаңыздын келечегине же билим алып өсүп өнүгүшүнө кайдыгер карайсыз. Натыйжада балаңыздын сабактарында көйгөй көп. Балаңыз сизге таяна албайт. Андыктан ойлонуп көрүңүз. Сиздер менен мен Чынара мугалим, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренери, учуудун интернет балдары тренингдин автору.